Бүгүн өлкөгө Орусиядан 402 жаран учуп келет. Бүгүн 7-июнда өлкөгө 402 жүргүнчү Орусиядан учуп келет. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматынан билдиришти. 7-июнда Москвадан Бишкек шаарына чартердик каттам менен 402 жүргүнчү учуп кетти. Мындан сырткары 9 Орусиянын жараны киргизилди. Бул каттам менен 176 кош бойлуу аял, 86 жаш балалуу айымдар, 34 оорукчандар, 25 улгайган жарандар, 34 хостелдеги аялдар, ошондой эле 8 жакындарын жоготкон жарандар жөнөтүлдү. Бардык кош бойлуу аялдар жана оорукчандар оорусу жана кош бойлуулугу тууралуу тийиштүү маалымат жана чартердик каттам менен учууга уруксат кагаздарын тапшырышкан. Ошондой эле бул каттам менен баасы эконом класс багытындагы орундардан 6 эсе жогору турган бизнес класс багытынан орун алган 30 жаран жөнөтүлдү. Бүгүнкү күнү элчиликке мекенине кайтуу өтүнүчү менен 5000ден ашык арыз келип түштү. Тилекке каршы бардык алуучуларды дароо жөнөтүп жиберүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан мекендештерди сабырдуулукка чакырабыз. Өлкөгө кайтууну каалаган жарандардын тынчсыздануусун тең бөлүшүү менен элчиликтин алдындагы штаб ушул жылдын июнь-июль айлары ичинде өлкөгө чартердик каттамдардын уюштуруларын маалымдайт. Мекенге кайтуу тууралуу ар кандай ушактарга ишенбөөнү жана ар кыл мүнөздөгү чындыкка дал келбеген маалыматтарга алдырбоону, ошону менен бирге мамлекеттик булактарда гана жарыяланган такталган маалыматтарды жетекчиликке алууну өтүнөбүз деп кайрылышат элчиликтен. Булак Супер KG. Министрлик бала бакчанын 3 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бала бакчалар 5-июндан тарта иштей баштаганы менен азырынча балдар кабыл алынбай, кызматкерлер даярдык иштерин жүргүзүп, анализден өтүп жатышкан. Кыргызстанда бала бакчада иштеген 3 кызматкерден коронавирус табылганын Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Модератор бала бакчада эмгектенгендердин арасында оору аныкталгандыгы тууралуу маалымат түшкөнүн билдирип, чын-бышыгын сураган. Бала бакчалар ишин жандантат дегенден бери андагы иштегендер тест тапшыра турганы айтылганын билесиздер. Массалык скрининг жүргүзүүнүн натыйжасында 3 адамдан табылды. Бул бала бакчада иштейм деген кишинин бардыгынан ПЦР тест алышы керек дегенди түшүндүрөт. Алардын анализдери терс жыйынтык көрсөткөндө гана жумушун уланта алышат. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Биз көзөмөлгө алдык, деди Үсөнбаев. Эске салсак, Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү мекемелерине 5-июндан тарта иштей берүүгө уруксат берилген. Бирок мамлекеттик жана менчик бала бакчалардын тарбиячылары толугу менен COVID-19 вирусуна анализ тапшырышы шарт эле. Билим берүү жана илим министрлиги балдар бала бакчага бара электигин, учурда аларды алуу даярдыгы жүрүп жатканын билдирген. Булак Спутник KG. Таиландда балык уулап жаткан баланын тамагына тирөө балык кирип кетип такалып калган. Таиландда балык уулап жаткан 15 жаштагы Хуаттуу баланын тамагына кокустук болуп, тирүү балык такалып калган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышат. Ху өзүнүн достору менен бирге анабас деген 10 сантиметрлик балыкты уулап, колдорун бошотуп, чакана агылгыча оозунда кармап турууну чечет. Ал аңгыча тирүү балык соймолоп баланын тамагына кирип такалып калат. Хунун шериктери балыкты өз алдынча алып чыгарууга аракет кылганы менен эч кандай майнап чыкпай, алар ооруканага кайрылууга мажбур болушкан. Дарыгер баланын тамагынан балыкты алып чыккан. Бир аз кечиккенде асфикация башталмак, ошондо Хунун өмүрүн сактап калуу оор болмок деген дарыгер. Ал балык уулоого баргандардын арасында мындай окуялар көп болорун кошумчалаган. Маалым болгондой, анабас же жылма балыктардын дем алуу органдары башка сууда сүзүүчүлөргө караганда өзгөчө түзүлүштө болгондуктан суусуз 6 сааттан 10 саатка чейин жашай алышат. Ошондуктан алар жээкке көп чыгышат. Айрым учурларда бактарга да соймолоп чыгып кеткендери айтылып жүрөт. Булак Супер KG. Аларча суусунан аял кишинин жансыз денеси табылды. Аларча суусунан аял кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 6-июнь күнү саат 14:00 чамасында Чүйдүн Аламүдүн районунун Кашка суу айылындагы Аларча суусуна аял киши түшүп кеткендиги тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат түшкөн. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облустук башкармалыгынын Аламүдүн райондук бөлүмү тарабынан 4 куткаруучу тартылып, саат 15:30 чамасында Аларча суусунан каза болгон аял кишинин жансыз денесин алып чыгышкан. Жансыз денени Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Супер KG. Бишкекте күзөтчүнүн кабинасын сүзүп, кызматкерге кол көтөргөн айдоочу бактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Бишкекте жол тандабас унаасынын айдоочусу күзөтчүнүн кабинасын сүзүп, андан соң кызматкерге кол көтөргөн. Айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Супер КЖ порталына өздүк булактар билдиришти. Маалыматка ылайык 1 май Рибинин айдоочуга байбаштык беренеси менен иш козгогон. Ал эми Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кармалган айдоочу 30 жашта экенин, анын унаасынан тапанча, огу менен жана бычак табылганын кошумчалады. Айдоочу кечээ 6-июнда Токмоктогу посттон кызматкерлер тоскондо токтобой кеткен. Анын артынан кууп барып кеминден кармашкан. Булак Супер КЖ.